Салам, менин атым Света. Менин ата-энем акчаны ар дайым маңдай тер менен табыш керек, жеңил жол менен эмес деген принципти кармашчу. А мен өзүмө жаккан жумушту интернеттен таап алдым. Карантин учурунда ата-энемдин жумушу токтоп калып, акча жагынан кыйнала баштадык. Ар бир темага менин өзүнчө оюм бар эле. Анан да менин жашоого, акча табууга болгон көз карашым эркин жана демократиялуу болчу. Ушул жаатта бизде пикир келишпестиктер жаралчу. Ата-энем интернет аркылуу тапкан акчаны алар мени бул оюмдан кайтат деп үмүт кылышчу. А мен андай болбосун билем. Карантин учурунда күндөгүдөй эле интернетте селфи кылып жаткам. Бул жолу эч кандай акча салбай, СМС жазбай эле жеңил акча табууга болору жөнүндөгү статьяга көзүм түшүп калды. Адатта мен мындайды окубайм, бирок үйдөгү абал оорлоп бара жаткандыктан окуп көрүүнү чечтим. Мага жакты. Аягында байкап көрүүгө бел байладым. Күндүз онлайн окуйм. А мага болсо көп убакытты талап кылбаган кошумча жумуш керек болчу. А бул жумуш оңой эле экен. Болгону мен бойго жеткенимди тастыкташым керек. Мен паспортумду колума кармаган сүрөтүмдү жибердим. Анан келишимдин шартына макулдугумду берип, каттоодон өттүм дагы жумушка кириштим. Көбүрөөк акча табуу үчүн жана билинип калбашыма фейк аккаунттарды дайыма өзгөртүп турууга туура келди. Бул жерден менин талантымды колдонуп, ар кандай кошумча аттарды көбүрөөк колдончумун. Мага айрыкча каардуу акация, жө толук лайн деген аттар жакчу. Башында ыңгайсыз болгонум менен жумушумдан алган канааттануу мындай маалда ыңгайсыздыктарды жууп кетти. Компьютерде эмне кылып жатканымды ата-энем билип калбаса экен деп аябай коркчумун. Эшиктен кирип келишпесе экен деп коркуп жатып, түн ичинде иштегенге туура келчү. Менин бөлмөмдүн эшиги дагы бекилчү эмес. Андыктан ата-энем каалаган учурда кире алышчу. Планга кирбеген текшерүү деп тамашалап коюшчу мындай учурда. Үйдүн башка эшиктери кайчылдаган жокпу деп тыңшап отурчумун. Эгер эшиктин кичине эле ачылганы угулса, мониторду өчүрүп, кандай турсам ошол боюнча журканга кирип кетчүмүн. Жумуш берүүчү өз убактысы менен комментарийлерге жооп берип туруш керек дегендиктен, мындай жагдай өтө эле ыңгайсыз эле. Мындай шарт менен көп акча таба албашымды билип, башка жол табыш керектигин ойлонуп жаттым. Мен өзүмдүн жашыруун жигитиме кайрылдым. Эмне үчүн жашыруун? Себеби ата-энем ал жөнүндө билишчү эмес. Ал программист болуп иштегени менен алар үчүн өтө эле түшүнүксүз болчу. Тытык кийимдерди кийип, денеси бүт татуировка, башында дреды. Аны көргөндө апам эсин жоготуп, атам уурулукка, тентектикке катышы жокпу деп милицияны чакырмак. Биз видео чалуу аркылуу сүйлөшүп турчубуз. Менин азыркы учурда эмне менен алектенип жатканымды айтмак болдум. Менде жакшы иш бар экенин айтканымда кубанганым менен, кандай иш экенин укканда кабатыр болду. Ал анын жакшы таанышы, ушундай иш менен алектенип жүрүп, эч кандай иш тажрыйбасы жок болгондуктан жакшы жумушка орношо албай койгонун. Анын айынан депрессияга түшүп, таттууну көп жеп баштайт. Таттууну өтө көп жегендиктен бетине кызыл тактар пайда болуп, аллергия боло баштайт. Тактар аябай кычышкандыктан канаганча тырмап салчу. Канына кандайдыр бир инфекция кирип кетип, ооруканада узак убакытка чейин дарыланат. Ал жактан жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, калган өмүрүн Кудайга кызмат кылуу үчүн монашка болуп кетет. Монастырь тоодо жайгашкандыктан бир күнү сел жүрүп, монастырды басып калат. Аны азыркы убакытка чейин таппай келишет. Сен ушундай тагдырды каалайсыңбы деп сурады. Албетте жок. Менде аллергия жок болгондуктан мындай тагдыр күтпөйт. Мындан башка жакшы жумуш табам дегеним менен шашпай турууну чечтим. Менин уйкумдун канбай жатканын байкаган ата-энем кабатырланып жатышты. Мен болсо ар кайсы шылтоону айтып кутулам. Жакын арадан бери жумушум көбөйүп, мен эч нерсеге жетишпей жаттым. Убакыт өткөн сайын менин компьютерим бузула баштады. Мышка өзүнөн өзү экрандын ар кайсы бурчуна жыла берип, ар кандай программаларды ачып калчу болду. Вирус кирип кетти го деп мен Windows'ту кайрадан көчүрдүм. Бирок Windows кайра көчүргөнү менен баары тескери боло баштады. Телефонума тааныш эмес номерлерден мени жаман иш менен алектенип жатканымды жана ал тууралуу башкалар жакында билери тууралуу СМСтер келе баштады. Ошол эле учурда жумуш берүүчүмдөн чоочун аккаунттардан коркутуп жазып жатышканын, мен келишимге кол койгондон кийин андагы коопсуздукту сакташым керек болчу экенин, андыктан анда көйгөйлөр жараларын, андагы жаралган көйгөй менин көйгөйүм болоорун айткан билдирүү келип жатты. Мен кандайдыр бир хакер шантажисттин колуна кабылдымбы деп корко баштадым. Менин эмне менен алектенгенимди жалгыз эле жигитим билчү. Жана ал каршы эле. Ошол эле жасашы мүмкүн. Ага чалдым дагы, андан мындай чыккынчылыкты күтпөгөнүмдү айттым. Ал жумушунун өтө эле көп болуп жатканын, андай кылганга убактысы жок экенин айтып, актанып жатты. Мен ага ишенбей, экөөбүз аябай катуу уруша кеттик. Мен аябай нервтенгендиктен ата-энемдин жанынан эле нервный срыв болду. Алар мени жоошутуп, эс алдырышты.
суу беришти. Менин жумуш берүүчүмө жана мага коркутуу иретиндеги билдирүүлөрдү атам экөө жиберип жатканын апам мойнуна алды. Көрсө алар түнү бою компьютерде отурганымды эч ак эле байкашып, кабатырланып жүрүшүптүр. Тааныштарына кеңешишкенде алар азыркы жаштар законго туура келбеген жана жаман иштерди интернеттен жасашы мүмкүн дешиптир. Жана да мен да ошондой окуяларга кабылып калышы мүмкүн экенин көбүртүшүптүр. Анан ата-энем башка жол менен мени текшермек болушат. Болбосо мага лекция окушчу. Айтишник болуп иштеген тайкемди мени текшеришин суранышат. Мен үйдө жок кезимде алар байкоочу программасын орнотуп, менин эмне кылып жатканымды байкап турат. Башында менин эч кандай жаман иш менен алектенбегенимди көрүп тынчтанып калышат. Бирок аларга жашыруун комментарий жазуучу болуу кызык болуп, мени коркутуп башташат. Мен Windows'ту кайра көчүргөндө фейк аккаунттардан мага жана жумуш берүүчүмө жаза башташат. Алар менен урушууга болбогондуктан келишим түзгөндөн кийин менде көйгөй жаралышы мүмкүн экенин түшүндүрдүм. Акыры алар мени түшүнүп, жумуш берүүчүгө абалды түшүндүрүштү. Жумуш берүүчү менен бири-бирибизге түшүнүү менен коштоштук. Мындан кийин интернет аркылуу тапкан жумуштарга менде коркуу сезими пайда болду. Өзүлөрүнүн ийгиликтерин бөлүшүп турганга блог ачышты дагы белгилүү боло башташты. Аларга жарнамалык сунуштар келе баштады. Аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Өзүңүздөр каалаган иш менен алектенгиле жана каналга жазылганды унутпагыла. Мен биринчи сорттогу кызмын. Атымдан эле билсеңер болот. Айдай сулуу, Айсулуу. Ошондуктан каалаган жигит мага болбойт. Мен университетте окугандыктан кыялымдагына издегенге убакыт жок. Досторум Тиндерди сунушташкан. Ал мага жакты. Катталып туруп күтүп тура бер. Анан кечки тамакка жигитти алып келип беришет. Чынында ушул жакшы да, сен билесиң, кандай бала болот, чачынын өңү кандай, фигурасы, анан каштары бирикпеген жана шымынын алаасы тизеден ылдый эмес. Ичинде пресстери бар, бир гана Пако Раббайнын миллион атырын себинген. Ооба, мен бул программаны көчүрдүм, катталдым. Анан эмне болду деп ойлоп жатасыңарбы? Бат эле ошондой табылды окшойт. Анын сүрөтүн көрүп жолуккум келди. Ал жакта почти Роналдо турган. Мына укмуш программа. Мен ссылкасын Инстаграмга бөлүштүм. Ушундай супер жигит тапканым үчүн. Биз Бакыт экөөбүз түнү бою жазыштык. Бири-бирибизди мактадык. Жада калса аягында өпкөн смайликтерди жөнөттүк. Анан кымбат кафеге жолугушуу белгиледик. Мен эң жакшы кийиндим. Байланма ич кийим. Лимондон көзүмө сүртүп алдым, жалтырап туруш үчүн. Бирок жаныма каяктагы тыржыйган, кара туру, чачы тармал, кайдагы бирөө келип отурду. Мен ага таанышымды күтүп жатам деп түшүндүрдүм. Бирок ал кайдагы нерселерди айтып жатты. Менин түшүнгөнүм боюнча ал мага жолугушууга келиптир. Эмне? Ушул тармал козу баягы красавчикпи? Мен ага бул кандайдыр бир түшүнбөстүк же тамашабы дедим. Ал уюлдук аппараттагы сүрөттөрүн көрсөтүп, анан кичине капаланды. Сүрөттөгү красавчиктин артында туруп алып, колун булгалап жаткан бала экен да. Чынында бул калп айтпаптыр. Мен сүйлөшүп жаткан сайттагы бала ушул беле. Бүгүнкү күнүмдү бузду бул. Чынында ал кыргызча акцент менен сүйлөйт экен. Бирок түшүнсө болот эмне деп жатканын. Макул, бүгүнкү күн баары бир бузулду. Андан көрө муну алдайын. Мен жолугушууну кабыл алгандай түр көрсөттүм. Уюлдук аппаратымды алып катуу сүйлөдүм. Жан, мен командировкага кетип жатам. Бир нече күндөн кийин келем, дедим да Бакытка кайрылдым. Мен күйөөмдүн эптеп качып чыктым. Эми сен менен болом. Ал менин күйөөм бар экенин угуп таң калып калды. Анын башындагы тараканы мындай деп жатты. Сулуу сарышканын күйөөсү бар турбайбы? Анда эчтеке эмес, тескерисинче жакшы болду. Ал сүйүнүп кетти да официантты чакырды. Мен толтура тамак айттым. Сенин аппетитиң зорго деген суроосуна менин боюмда бар. Ошого талгак болуп жатам, дедим. Ал аябай таң калып калды. Бирок акырын жылмайып койду. Байкашымча тараканы мынтип ойлоп жатты. Эмне болмок эле? Күйөөсү анан боюнда бар экен. Эң башкысы мейманканага барса болду да. Анан ал ичимдик сунуштады. Макул болдум да, анда анализдерди кийин тапшырам дедим. Эгер мен ичип алсам, анализди тапшырганга болбой калат да. Ал укмаксан болуп койду. Биз стакандарды колго алдык да, сүйүү үчүн деп тост айтып, аягына анализдерим күтө турат деп кошуп койдум. Кафеден кийин мен ар бир сөзүмө анализди кошуп жаттым. Анан ал көңүл бурду. Биз такси менен мейманканага келип бир бөлмө алганбыз. Ал кайсыл анализдерди айтып жатканыма кызыкты. Эртең ВИЧке кошумча анализ беришим керек экендигин. Эми ичип алгандан кийин башка күнү берем дедим. Ооздору топчудай болуп калды. Ал эле эмес, башындагы тараканы шок болуп калды.
Эмне? ВИЧ? Кереги жок бул оорукчанды. Качтык. Ошол түнү бир мейманканада мен жалгыз уктадым. Билесиңерби? Аябай жакшы уйкум каныптыр. Мына ушундай тажрыйба болду таанышуу программасы менен. Видеого лайк баскыла, каналга жазылганды унутпагыла, комментарийге ой пикириңерди калтыргыла. Урматым менен Айдай Сулуу Айсулуу. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.